Салам достор, бүгүн болсо биз Палчанки кино тасмасын жабып көрсөтүүсүнө келдик. Бул жактын өзгөчөлүгү албетте палчанкилер болуп, жалаң кыздарга чыккан. Ошол себептен кызыктын баары алдыда биз менен биргеликте болуңуздар. Feminizmlerdi toktottular. Жатпайбы Америкага барып жасагыла, Европага барып жасагыла. Абынчакка пожалуйста. Не навязывайте. Моңол жерге жеттик. Саламатсызбы? Келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Рахмат. Палчанки бир сөз менен, же болбосо бир эки сөздөр менен айта кетсеңиз болот. Палчанки бул сүйүү. Бул кинодогу ролуңуз боюнча айтсаңыз, кыйынчылыктары. Кыйынчылыктарды деле болгон жок, анткени башка кыздар сонун жардам беришти. Бул менин эң биринчи тасмам, башкы ролдогу. Рахмат. Анан эмне дегим келет, баарыңарды күтөбүз. Палчанки бул жөн эле кинокомедия эмес. Бул бир өзүнүн бир аябай жакшы смысл менен кинокомедия. Анан ушу кыргыз кыздарыбызга баарына өзүбүздүн сүйүүбүздү, өзүбүздүн колдообузду көрсөткөн тасма. Чоң рахмат, ийгилик анда. Рахмат. Алтынбекке балет эткендер барбы? Жибеке? Все. 1, 2, 3. Ей, кол чабууларга достор. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кино кут болсун. Палчанки бир сөз менен. Күч деп мен айтсам болот. Бул жакка жалаң кыздар катыштыңыздар, анан эң кичинекей эле сиз болдуңуз окшойт, Эже катары иштешүү кандай болду негизи эле бул жактагы эжелер менен, актрисалар менен? Эң сонун мен бүт актрисалар менен таанышмын. Бул проект самый комфортный проект болду мен үчүн. Эч кандай мындай не отделяли меня, сен кичинекейсиң деп мени бөлгөн эмес. Сонун бир атмосферада тартып бүттүк. Командадан баштап актрисалар менен бүтүп, сонун мамиле болду, сонун тартылып бүттүк. Эмне болуп качып калдыңыз бул киного? Элдос байке мага чалат, мен негизи Палчан 3 тартылгам, Палчан 3тө. Анда мен президенттин баласынын девушкасы болуп ойногом. Анан Палчанки тартылар астында мага Элдос байке чалып, Джиба, мы тебя рассматриваем как актрису на роль деп, анан бирок сен ошо 3-чү частьта тартылгансың да, ошол жагы кандай болуп калат деп менден сураган. Жо Элдос байке, сонун болот, тартылам деп туруп мен айттым. Элдос байке менен таанышмын, анткени кино жагында, кино эмеде жүрүп, өзүм дагы кинодо көп катышып, командада иштеп, ошондуктан Элдос байке менен таанышман, анан ушундай сунуш менен келгенде, конечно деп тартылгам деп айттым. Жакшы, келиңиз анда жалпы көрүүчүлөрдү жаңы жыл менен куттуктап, анан киного чакыруу таштай кетсеңиз. Бардык элибизди келаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ушул жаңы жыл каникул убагында биздин Палчанки кинотасмасын көрүп кетиңиздер. Сөзсүз түрдө Оливье менен чогуу келип киночартларда көрүп кетиңиздер. Аябай мыкты кино болду деп мен ойлойм. Сиздер келип өз отзывыңызды таштап кетсеңиз биз аябай ыраазы болобуз. Палчанки бир сөз менен. Палчанки ынтымак, биримдик жана чыдамкайлык. Эми 2025-жыл сизге кандай ийгиликтерди алып келди, ошол боюнча айтсаңыз? 2025-жыл мага өтө сонун жыл болду, анткени эң биринчиден эле Кыргыз драма театрына көркөм жетекчи ишенимин артып, биздин министрлик ушундай жоопкерчиликтүү кызматты берди. Анан дагы 2025-жылы мен эң мыкты экинчи пландагы актрисанын театрда эл аралык республикалык театралдык фестивалда ушундай жеңдим. Анан жакшы спектакльдерди, образдар чыгардым, анан Палчанкиде ойнодум. Палчанкиде өзгөчөлүгү жалаң кыздар экен да. Кандай болду негизи эле ошолор боюнча айтсаңыз? Өтө кызыктуу тартылуу учур болду, анткени баардыгыбыз бир жакта, баардыгыбыз баягы солдатта, армияда служба кылат го, ошол сыяктуу да эле служба кылдык.
жоокерлер кандай тамак ичсе биз да ошондой тамак ичип алардын жашоосун көрүп эң биринчиден биринчи жолу автомат кармап көрдүм десем болот. Эң биринчи жолу ушундай аскердик бөлүмдө жүрдүм десем болот. Ошондуктан эң сыймыктануу менен жакшы, кызыктуу жана комедиялуу бир съемка болду да. Келиңиз эми жалпы көрүүчүлөрүбүздү келе жаткан жаңы жылы менен анан ушул киного чакыруу таштай кетсеңиз. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарды кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Анан дагы ушу 12 күндүк каникулда сиздер палчанки тасмасы менен көңүл ачып, эс алып кетсеңиздер болот. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө ырыскы, береке, анан ынтымак каалайм. Мен дагы чарчадым. Пут болбой калды. Пут дейт. Анда мен урган бойдон Санчасқа барып келбеймби? Врач чакырып. Башталганда эме кылды бар го. Bittä сөз жинка Палчанки бир сөз менен. Укмуш кино, бомба кино келип көрүңүздөр. 1-январда жөн эле оливьеге жеп жата бербей киного баргыла. Чоң рахмат. Аскердик каармандык төш белгиси менен Аскарбек уулу Элдос сыйланат. Саламатсызбы, кино кут болсун. Рахмат. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен анан Палчанки киносунун сценаристи, продюсери сиз. Бул кинодо өзүңүздүн жашооңузда бир бөлүгү барбы? Мисалы аскерге барган убактагылардан жокпу? Андай бөлүгү жок. Болгону 100% фантазия. Анан кыздар армияда болсо кандай болот деген максималдуу элестетүүлөр. Кыздар менен иштешүү кандай болду? Жакшы, аябай жакшы. Себеби эркектерге караганда кыздар бири-бири бат достошот, бат тил табышат, аябай площадкада сонун атмосфера түзүп атышты. Ошону менен биргеликте күлүп, жайнап өтүп кетти съемканын баары. Палчанки бир сөз менен. Палчанки бул бомба. Эми чакыруу таштай кетсеңиз көрүүчүлөргө. Чакыруу. Баарыңыздарды 1-январдан баштап күтөбүз. 100% комедия, бооруңар эзилгиче күлөсүңөр, жыргайсыңар, айтор, Палчанкини калтырганда да марманда. Палчанки бир сөз менен. Айрышат. Бул кинодогу ролуңуз өзүңүзгө жактыбы? Жагат. Эми болсо көрүүчүлөргө чакырып таштай кетсеңиз. Обязательно келип көргүлө жаңы жылга туугандарыңарга, бир тууганыңарга, ата-энеңерге подарок артында кылып, подарок алып билетти. Анан ошентип келип кеткиле. Чоң рахмат. Кам сен жаштык кылып сүйлөп коюп атасың. Мисалы вот сиздин возрастыңызга келсе, жанагы бай выгодно турабы? Гүлөсүңөр. Грубо, но по факту. Саламатсызбы? Кино кут болсун. Палчанки бир сөз менен. Достук. Бул кинодогу ролуңуз боюнча айтсаңыз. Менин ролум бир сөз менен айтсам болот. Адекват. Башкага караганда. Анан эгер ушул кинодо эле чачты кырып таз болуп чүгүш керек десе макул болот белеңиз. Сценарий мага аябай жакса, жүрөгүмө тийсе, сөзсүз чачымды кырмакмын. 2025 жылдагы сиздин ийгиликтериңиз бул жыл сизге кандай ийгиликтерди же болбосо кандай сыноолорду алып келди? Берди. Ийгиликтер мен 4 тасмага катыштым. Жана өзгөчө 25 жылда өзгөчө өзүмдү сүйүп баштадым. Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Ертеңден баштап кайра эле Мерим төлөп берген боло берсин, бирок бүгүн сахнада Автандил кызы Мерим кол чабуулар. Всем спасибо большое. Эльдос, Фрунзе Продакшн, вы оказались единственными ребятами, которые в меня поверили и которые смогли оплатить мой гонорар, поэтому спасибо вам большое. Это действительно первый мой опыт. Хочу сказать огромное спасибо. Кино боюнча өзүңүздүн оюңузду айта кетиңиз. Мага кино аябай жакты. Анткендигинде айымдар жөнүндө кинолор өтө эле аз. Анан эң мен деген мыкты айымдар кошулуптур. Менин оюмча жакшы бир тема көтөрүлдү. Азыркы коомдо актуалдуу болуп турган тема. Ошондуктан мен кинону толук бойдон колдойм. Барыңар барып келгиле, сөзсүз түрдө көрүп келиңиздер. Палчанки бир сөз менен.
Айымдар сыйла. Кино боюнча сиздин оюңуз кыскача. Сон болып тұр, аябай. Блин, у меня даже слов нету. Одни эмоции, да? Аябай жақтым, чынында. Қыздардың актерский состав, в целом атмосфера, в целом посыл, что у меня аж прям, вот бывает же такое, когда гордость распирает за то, что вот, блин, девочки молодцы, это все сделали, да уж он бары болды, да? У меня очень много эмоций сейчас, просто надо мысли собрать в кучу такая. Балчанки анда бир сөз менен. Балчанки бир сөз менен восторг. Блин, у меня орысша сүйлөт. Бир кыргызча айтып коесузбу ушул Балчанки деген сөздү? Баштан, Баштан. Балчанки бир сөз менен. Керемет. Чоң рахмат. Биздин жаныбызда бул жактагы Жибек деген эң кичинекей актриса кызыбыздын чоң апасы. Саламатсызбы? Кино жактыбы? Жакшы, абдан жакты. Мындай кинону биз биринчи жолу көрүп атабыз. Эми Жибек кинолорго тартылып жүргөн өзү таланттуу кыз, абдан боорукер, жакшы, бардыгына шыгы бар кыз. Ошо өзүнүн бир кесиби бар экен, ушундай таланты, ошо менен жүрөт. Анан ошо кыргыздардын кыздарынын ушул Балчанки деген эми бул армияга эркектер барат да. Анан эми ошо кыздардын ичинен ошо кыздарды тандап, ошол кыздарды дагы ошо эркектерден кем калбай мекен үчүн кызмат кылып, ушул бир кандайдыр бир кыздарга болгон, эркектерге болгон бир айырмачылыкты көрсөттү да. Чыдамкайлыгы, күчтүүлүгү кыргыздын кыздарынын колунан бардыгы келе турган бир жакшы тасма тартылыптыр. Ошо тасмаңардын мындан аркы дагы уландысы боло берсин. Кыргыздын кыздарынын өнөрүн көрсөтө бериңиздер. Ошол жанагы кайсы эме Балчанки ошо кайсы кино эме тартылып атат, кайсы кино эме тартып атат? Фрунзе. Фрунзе кино эмеси, кино тасмасы ошол тартып атыптыр. Ошолордун жамаатына рахмат, иштерине ийгилик болсун. Ушундай биздин кыргыздын таланттуу кыздарынын өнөрү көрсөтүлө берсин. Анын ичинде дагы биздин жакшынакай артисттерибиз бар экен. Ошол артисттерибизге дагы ийгилик, биздин армиядагы балдарыбызга да рахмат. Ошого чыдаган. Чоң рахмат анда. Мына ушуну менен Балчанки кино тасмасы соңуна чыкты. Чынында аябай жакшы тартылыптыр. Бул жакта кыздардын күчтүүлүгүн, биримдигин, ынтымагын, кыла албай турган нерсени кыздар кыла алат экенин мындайча айтканда түшүндүрүп бериптир. Ошол себептен ар бир кыз, ар бир Кыргызстандын жараны бул кинону келип көрүшүңүздөр керек. Барыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен.